Абдулов Эсенбек менин атым. Ушул жерге көчүп келип, биринчи келгенде адырдаш болгон. Бул жерде суу дагы жок. Анан келип ушул жерде бир көчөт өстүрүү үчүн ушул аз суу иче турган ыңгайлуу көчөттү ушул жүзүм тандадык да. Жүзүм тандап, анан ушул жүзүмдү эккениме мына 7-жыл болуп атат. 4 тонна, 5 тонна алып атабыз азыр. Түшүмдү алып туруп ушул кардарлар келип сатып атабыз. Эми суу боюнча биринчи суу маселеси кыйын болгон. Кийин ошол жүзүмдү эккенден кийин челекте ташып куюп жүргөнбүз. Анан Алчынбай Туралиев өкмөт башчыбыз ушул айылга кийин суу келтирип берди. Буякта каналдар курулду. Ошол өзүбүздүн эмгек менен ушул бакты жеткирдик да, жетилди. Эң биринчиден ушул келгенимде мен суу жок деп отурганымда усталарым, үйүмдү салган усталар өзбектер болгон да. Ошол усталар ушул жүзүм өстүрсөңүз сууга ыңгайлуу деп, аз суу ичет деп. Анан ошол Өзбекстандан ошол усталарым алып чыгып берген, өзбек туугандар алып чыгып берген да муну көчөтүнчү. Анан ошол өзбек туугандардын айтуусу менен ушуну эккенбиз. Эгип, ошо карап үйрөндүк эми ошол адам кылганда адам кылса болот деген ошол биз дагы үйрөндүк да. Bunu birinci uşul ekkenibizden başlap uşul köçöttörдү мына астыдан кыркып таштап жүргөнбүз да. Астыдан кыркып 3 жыл кыркканмын. 3-чү жылы анан ушул мына темир сөкүчөктөрдү жасап туруп, ушунун үстүгө чыгарганбыз да. Ушунун үстүгө чыккандан баштап эле түшүм беришти баштаганда. Биринчи жылдары жакшы берген түшүмдүчү. Үстүгө чыккандан кийин 1 тонна, 2 тонна, кийин 3 тонна болду. Азыр мына 5 тонна, 6 тоннага жетип калды да. Түшүмчү. Бул жылдан жылга кошуп бара берет экен түшүмдүүлүгүн. Анан бул жүзүмдөрдү эме кылып 1 жылда 3 жолу дарылайбыз. Чаң түшпөш үчүн дейт. Мына камтек кылып жагып, мына жалбырактарын алып чыгабыз да, суюлтуп. Жалбырактары ушинтип 3 жолу алынат. 1 жылдачы. 3 жолу суюлтулат. Анан ушул жүзүм гүлдөгөндөн баштап эле ошо гүлүдөн чаңга каршы дары себебиз да. Кийин ширеге каршы дары себебиз. Ошентип 3 жолу дарылайбыз жүзүмдү. Кардарлар өздөрү келип договор кылышат. Азыр мына азыркы келген кардарлар ушу оптумга булар ушу ташып бүт баарын түгөтөбүз дешип атат. Шериктери менен ушул 50 сомдон алып кетип атат. Анан элдерге өзүбүз сатып атабыз, 75-тен 80-ден сатып атабыз азыр килограммдап. Булар оптум алып кеткендер ошо 50 сомдон алып кетип, кичине өздөрү дагы пайда көрүшөт да. Бул жүзүмдүн ак үсөнү деп коет. Үсөн сорт. Үсөн дейт. Мына чекесиге кызыл рызамат дегенде экенбиз, мына жаш көчөттөр эми жетилип атат. Жүзүмдү эккенден баштап ушул азыр ушу күнгө чейин кеткен каражаты, удобрениясы, ушу асыга саган бүт бары болуп ушул 350 миң, 400 миңге барып калды да. Бул 1 жыл, 2 жылда чыгып кетип атат. Азыр өзүн актаган да. Актап мына азыр 2 жылдан бери толук эле бизге пайдага чыгып атат да. 4 тонна, 5 тонна сатсак ошол таза бизге киреше болот.